19 кылымдагы кыргыз элинин турмушун 3 оттун ортосунда калган опосуз турмуш, 3 тараптан келген кысымдын ортосундагы татаал тарых деп келебиз. Анткени себеби кыргыздарды бир тараптан Кокон хандыгы, экинчи тараптан Орус империясы, үчүнчү тараптан Цин империясы кысып, ал ортодо элди уруу-урууга бөлүп алган кыргыз төбөлдөрү өз ара же бийлик талашып, же кун куушуп, ортодо карапайым эл азапка калган. Ошондуктан 19-жүз жылдыктагы бир дагы кыргыз төбөлүн же асманга чыгарып мактап, же тескерисинче жерине жеткире сындаган туура эмес болор эле. Себеби баары ошол доордун опурталдуу саясий оюнуна баш оту менен катышты. Бул же тигил ролду ойноду. Жеңген учурлары да, жеңилген учурлары да болду. Ал гана эмес, кээ бири эртелеп ажал тапты. Каны төгүлүп, эл жерден ажырап, элсизге качкан учурлары болду. Ошол 19 кылымдын дагы бир атактуу тарыхый инсаны, адигине уруусунан чыккан Алымбек Датка го. Алымбек Датка 1999 жылы, башкача айтканда улуу орус акыны Пушкин туулган жылы туулуп, ата бабасы үзөңгүдөн буту тайбаган бийлер, түштүк кыргыздарына башы көрүнгөн абройлуу адамдар экен. Көзү тирүүсүндө Алымбек Датка биздин бабалар атактуу Тагай бийдин иниси Адыгиненин тукуму, анын ичинде 12 ата хан баргынын урпагы деп сыймыктана кеп кылчу дешет. Эгер Алымбек Датканын саясий таржымалын, бийлик адамы, мансап кишиси катары баскан жолун экөө сөз менен туюнта турган болсок, анда анын өтө бир драмалуу өмүр жолу Кокон хандыгынын тарыхы менен тыгыз тутумдаш, киндиктеш десек адилеттик болор эле. Датканын өмүрү Кокондун хандык катары түптөлүшү, өнүгүшү жана кыйрашы менен эри шаркак байланыштуу десек эч бир аша чаппайбыз. Алымбек саясатка эрте аралашып, жаштайынан Кокон бийликтери менен тыгыз мамиледе болуп, Датка деген наамды 1831 жылы, башкача айтканда 32 жаш курагында алган экен. Ош шаары, Тоолу Алай, Өзгөн менен Карагул жаймагы, Фергана өрөөнүнүн кыргыздар жашаган тарабы ар дайым Алымбек Датканын жеке таасири астында турган. Таасири канчалык күчтүү болгонун ушудан билиңиз, убагында Кудаяр ханды бийликтен шыпырып, ордуна Малабекти отургузган Алымбек Датка болгон. Малабек хан болсо аны Анжиянга аким кылып дайындап, алган эмес башкы вазири, аскер иштерин тейлеген жакын адам катары хан ордосунда кармаган. Малабек Коконго хан болгон заманда Алымбек Датканын бүткүл хандыкка таасири күчүп, анын пикирлештери жана шериктештери Маргалаңдан Ташкентке чейин аралыкта бийлик башында турган. Бирок Кокон хандыгы баары бир келечеги жок. Эски замандын феодалдык тартиптерин күч менен, зордук менен кармоого аракет кылган реликт сыяктуу хандык эле. Ал эми дүйнө геосаясаты түп тамырынан өзгөрүп, доор алмашып кеткен заман болчу. Кокон хандыгынын бүтүшү Борбор Азияга Орусия, Кытай же Улуу Британия сыяктуу зор империялардын келип жетишине гана байланышкан утурумдук маселе болчу. Ошол Кокон хандыгынын маанилүү мамлекеттик ишмери Алымбек Датканын тагдыры Узун агач жана Каскелең салгылашы деген ат менен белгилүү салгылашта чечилди. Узун агачта орус аскерлери менен Кокондун Алымбек Датка баштаган атчандары эң биринчи жолу бетме-бет келишти. Бирок түндүк кыргыздарынын Коконду жек көргөн маанайын көрүп, эски феодалдык бийликтен көрө орус бийликтерин артып көргөн Боронбай бий, Шабдан Баатыр сыяктуу эл башчылардын пикирин сезген Алымбек терең ойлонду. Ал ортодо Ташкенттен орус аскерлери менен салгылашууга келген Канат Шаа менен пикири келишпей, ич ара чатак чыкты. Аябагандай мыкты куралданган орус аскерлери менен болгон согушта бекер жерден 15 миңге жакын кол алдындагы жигиттерди кыргынга учуратууну туура көрбөгөн Алымбек Датка аскерлерин Узун агач талаасынан тоо тараптуу көздөй чыгарып кеткен. Башкача айтканда, Кокон бийлигин сакташ үчүн миңдеген кыргыз жигиттердин өмүрүн тобокелге салганды туура көрбөгөн. Албетте Кокон ханы Малабек орустар менен согуш ачпай, ал үчүн жигиттеринин канын төкпөй, кайра артына кайткан Алымбек Датканы эч бир кечире алган жок. Узун агачтан кийин маанайы, жүрүш-турушу таптакыр өзгөргөн Алымбекти Кокон ханы Малабек эптеп көзүн тазалап, жок кылууну ойлоду. Узун агачтан кайтар замат алайга кетип калган Алымбекти Малахан уламдан улам Коконго чакыртты. Сүйлөшөбүз,
жарашабыз, хандыктын келечек тагдырын маселеттешебиз дегендей шылтоолор менен эптеп Алымбекти Коконго алып келди. Ошентип легендарлуу датка Алымбек артынан келип сайган бычактан каза таап 1862 а дүйнө салды. Жыйынтыктап айтканда Алымбек датка эки оттун өзү кызмат кылып тирөөчүн тиреп турган Кокон хандыгы менен Ополтоодой Орус империясынын чок ортосунда калды. Ошону менен бирге орус бийликтери менен байланышка чыгып, сүйлөшүү жүргүзүп, бейтааныш империянын кол астында калууну да туура көрбөдү. Кыргыз эл айткандай, эки тоонун чөбүн жеген кийик болгусу келбеди. Ошентип эки ортодо калып, акыры өмүрү кыркылды. Бирок Алымбек Датканын жолун анын акылман зайыбы Курманжан Датка улантты. Курманжан Датка Алымбектен кем эмес даңазалуу өмүрдү өтөдү. Курманжан төлөгөн 5 уул, 5 бек, 12 ата хан баргынын татыктуу урпактары болуп, легендага уланды. Азыр атактуу Датка энебиз Курманжандын эстелиги эгемен Кыргызстандын борбору Бишкектин чок ортосуна орнотулса, Алымбек Датканын эстелиги Ошко тургузулду.